учурда биз турган ай Шахрул Муасат, бири-бирине камкордук кыла турган ай болгондугу үчүн жана бул айда эң улуу ибадаттардан, Аллах Таалага жаккан амалдардан бириси башкаларга ооз ачыруу, башкаларга тамак берүү. Ошондуктан бул айда бизде көбүрөөк катталган иштерибизден бириси конок тособуз же конокко барабыз. Ошол учурда конок тосуучунун дагы, конокко барган кишинин дагы аткара турган милдеттери жана адептери бар. Адептер, милдеттер аткарылса, көздөлгөн сооп сыйлыкка жетүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Эгер адептерге көңүл бурбаса, анда сооп сыйлыкка адам баласы жетпей калат. Ошол конок тосуучунун адептеринен баштай турган болсок, кимдир бирөө үйүнө бир аз дасторкон даярдап, кимдир башка бирөөлөрдү үйүнө чакыргысы келип аткан болсо, биринчиден бул адамдын укугу бар, каалаган адамын терип чакырганга укугу бармын. Кошуналарын дагы бирин калтырып экинчисин чакырганга да укугу бар. Эч бир үйүнө чакырып аткан адам бизди чакырууга милдеттүү эмес. Ушуну жакшылап билип алыш керек. Ошол үчүн кээ бир адамдар капа боло берет, мени чакырбаптыр деп. Сизди чакырыш ал үчүн милдет эмес ал. Ким тамак берип атса, каалаган адамдарына каалаганча тамак берүүгө шарият уруксат берген. Ошол үчүн конок тосууда биринчи мейманды өзү күтүп алыш керек. Үйдө отуруп кире бергиле дегенге болбойт. Эшикти тыкылдатып келдиби, чыгып, жакшына, жылуу, жумшак, жакшы маанай менен сырттан тосуп алыш керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына кызы, сүйүктүү кызы Фатима радыйаллаху анха келгенде пайгамбарыбыз мархабан бимнати, кызым кош келиптирсиң деп күтүп алат эле эшиктин астынан. Коноктоп жатканда бул менин мойнумдагы акы деп билиш керек. Конок тосуу менин мойнумдагы акы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким сага зияратка келсе, аны сыйлап коюш сенин милдетиң. Ошол үчүн конок болуп келген адамга мен коноктошум керек, ошо жакшы мамиле кылышым керек, бул менин мойнумдагы милдет деп түшүнүп мамиле кылыш керек. Үй ээси мейманга өзү кызмат кылгандыгы эң жакшы себеби Ибрахим алейхиссаламга периштелер келген маалда ал өзү кызмат кылган да. Ошол үчүн ким болсоңуз дагы үйдө кызмат кылып жатканда адам баласынын өзү кызмат кылгандыгы жакшы. Эми кантип? Бул эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө отурулат негизи шариатта. Ошол учурда эркектерге эшиктин астына чейин аялыңыз тамакты алып келип берсе, алып кирип таратыш сиздин ишиңиз. Аял кишилерге аял кишилер кызмат кылат. Аралашып кетүү шариатта тыюу салынган болуп эсептелет. Ошондуктан бул адепке дагы жакшылап көңүл буруш керек. Андан кийинкиси өзүн кыйынчылыкка салбай, мүмкүнчүлүгүнө жараша коноктош керек. Бул дагы шариаттагы бизден талап кылынган нерселер. Шариатта эң жактырылбаган нерсе жасалмалык. Колуңдан келбесе, өзүңдү баягы айтылгандай эле болушуңча көрүнүш керек, же көрүнгөндөй эле болуш керек да. Колдон келбеген нерсени аракет кылуу, өзүнү кыйынчылыкка салуу шариатта эч кандай макталынган эмес. Ошол үчүн конок тосуунун адеби ушундай, өзүңүздү кыйнап койбоңуз, карызга батып кетпеңиз. 10 адамга ооз ачырган күчүңүз жетеби, 10 адамга ооз ачыр. 1 адамга жетеби, 1 адамга. 1 адамга күчүңүз жетсе дагы, бирок 10 адамга ачырып алсаңыз, кийинки жылы орозодо ооз ачыргыңыз да келбей калат андачы. Ошол үчүн шариатта Аллах Таала пайгамбарыбызга вахий кылып айтып атат. Кайсы адам 1 адамга ооз ачырса дагы ошол адам сооп сыйлыгы бериле берет. Кимдир бирөөлөр алхамдулилля 2000-3000 адамга ооз ачырганга күчү жетип атат. Аллах аларга ошончолук деңгээлде. Алланын алдында баалана турган нерсе ал сан эмес, сапат да. 1 адамга ихлас менен ооз ачырдыңыз, 1 курма берип болсо дагы. Балким 1000 адамга эл көрсүн үчүн ачыргандан көрө сообу Алланын алдында көп болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүбүздү кыйынчылыкка салбай, болушунча колубузда эмне бар, ошону менен ооз ачырганга аракет кыла беребиз. Андан кийинкиси конок канча убакытка чейин болсо дагы ага жакшы мамиле кылып, аны менен жакшы маанайда боло бериш керек. Бир аз турбай атабы, сиздин үйүңүзгө келиптир, сизди сыйлап, сизди урматтап, кеткиси келбей аттыр, жакшы адамдын алдында көбүрөөк турайын деп аттыр да. Качан кетесиңер? Бир адамдын үйүнө конок келген экен, анан кетпейт экен ишеле. Анан аялы менен күйөөсү келем бир хикмат кылалы буга, экөөбүз урушуп кетчү болобуз дагы. Анан бул адамга кетүүнү түшүндүрөбүз. 1 ай болуптур конокточу, конок өзү 3 күн да. Анан аялы менен уруша кетип айтат экен, ушул коногубузду 1 айдан бери биздин үйүбүздө жашап аткан Алланын атына касам ичип айтам, мен туура айтып атам дейт экен. Аялы дагы айтыптыр, ушул коногубуз 1 айдан бери биздин үйүбүздө жашап атса, ошол жашаткан затка касам ичем десе, анан баягы конокто айтат экен, Аллах Таала дагы 1 ай жашоого мүмкүнчүлүк берген улуу Аллага касам ичем, мен дагы урушпагыла дейт экен.
Ошондой кыйнап койбош керек. Бирөөнүн үйүнө баргандан кийин 3 күндөн ашыгы уже ашык болуп калат да, көп болуп калат. Андан кийинкиси конок кайтып жатканда аны дарбазага чейин бирге узатып барыш керек. Конокту өзүн эле чыга бериңиз деп чыгарып койгонго болбойт алчы. Ал жаныбар эмес да, алып келип багып туруп кое берип чыгарып бергенгечи. Аны урматтап чакырганыңыздан кийин урматтап эшиктин астына чейин узатып коюш бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болуп саналат. Себеби хадисте пайгамбарыбыз бул тууралуу айтат: "Инна минас суннати ан яхруджа ар-раджулу ма'a дайфихи иля бабид-дар." Сүннөт болуп эсептелет адам өзүнүн алып келген ошол чакырган коногун эшиктин түбүнө чейин жеткирип койгондугу дейт. Бул конок тосуучуга тиешелүү адептер. Эми конокко барып калсак биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Биринчиси, конокко барып калган кезде эң биринчи, эгер кимдир бирөө конокко чакырса, анда анын чакырганына кабыл алып барып коюш керек да. Өзүнчө бирөө чакырганда бизде баягы бирөө ийилип, жакшы мамиле кылып аткан болсо, ага текеберленип, бирөө текеберленсе, ага ийилип мамиле кылгыбыз келе берет да. Бул жакшы сыпат эмес. Ошол үчүн бир данышман өз китебинде жазган экен, адамдар бир таң калыштуу ойлонушат. Алардын душманы болгон карышкырды мактайт дагы, ага жардам берген итти болсо жамандашат депчи. Адамдын мүнөзү ушундай. Бирөө жакшы мамиле кылып сизди адам катары эсептеп үйүнө чакырды, барып коюш керек ага. Үйдө отуруп эле, жок мен убактым жок эле деген жакшы эмес. Барып койсо жакшы болот. Уруксат суроо жана сүйлөшүүнүн адептерине көңүл буруш керек. Үйүнө баргандан кийин конокко чакырган экен деп түп-түз эшикти тепкен бойдон кирип кетпеш керек. Ал үйүндө балким аялдар бардыр, балким ал даярдык кыла электир. Ошол үчүн эң алгач барып эшикти кылдатылат. Анан ассаламу алейкум, кире берейинби деп айтылат. Ким бул десе, мен баланчамын деп атын айтат. Эгер 3 жолу ушундай кылгандан кийин эшикти ачпаса, эч кыжалат болбой кайтып кете бериш керек. Эшигин ачыкча же эшиги бузулуп калгыча тыкылдата берген жакшы эмес. Андан кийинкиси тамактануу адептерине да көңүл буруш керек. Тамактын айыбын айтпай, силер моундай тамак кылдыңар беле ифтарга деп, ал эмне тамак кылгандыгын сындап, анын тамагына баа бергенден көрө, ошол эмнени берсе ыраазы болуп, ошол коноктоонун жана конокко баргандын жана ошондой эле тамак ичкендин адептерине көңүл буруш керек. Андан кийинкиси коноктоолуп бүткөндөн кийин туруп баратканда, эгерде конок тоскон киши уруксат берип, же болбосо келиңиз моуну ала кетиңиз деп берсе, анан алып кетиш керек да. Пакет жокпу деп отура бербеш керек аяктачы. Бир адам конок тоскондон кийин кааласа пакет берет, кааласа бербейт. Балким сизди узаткандан кийин башка бирөөлөрдү чакыргысы бардыр бул адам. Ошого бизде бир шариатта, бир сүннөттө жок эле нерселерди кылып алганбыз. Мажбур пакети жок болсо, ай менде бар пакет деп чөнтөгүнөн пакет чыгарып алат да, бул жакшы эмес. Себеби тамак берген адам балким сизди ушул жерден канча убакыт болсоңуз ошончо, канча колуңуздан келсе ошончо жесин деп койгон анычы. Көтөрүп кетсин деп койгон эмес. Ошондуктан уруксат берилгенден кийин деле тыйылып койсо жакшы болот. Эми үйдө эчтеке жок болуп калган жери жок. Бар алхамдулилла. Жок, бала чакаңыз менен өзүңүз эмете бериңиз. Эгер албасаңыз капа болчудай болсо, анда макул андачы. Анчалык деңгээлде эми кездеше турган адамдар аз эле. Андан кийинкиси конок тосуучу адамды өтө эле кыжалат кылып, ага кыйынчылык жеткизе бербеш керек. Жанагындай көп мөөнөт туруп калып, ал дагы таравих намазына шашып аткандар, оозу ачып алдыкпы, курсак тойду, батаны берип кете бериш керек эмичи. Анан ал намазга шашып аткандар, хатымы бардыр, ошол үчүн кыжалатчылык жеткирбеш керек. Же тигиндей нерсе барбы, мындай нерсе барбы? Ай мен көк чай ичет элем, тигиндей кылат элем. Эмнени берсе ошону ичесиз дагы кетип каласыз, болду. Үйүңүзгө баргандан кийин эмне чай ичсеңиз ошо чай ичиңиз. Бирөөнүн үйүнө баргандан кийин кыжалат кылбаш керек. Андан кийинкиси конокко барганда өз балдарынын тартибине көңүл буруш керек. Бала чакасын жетелеп алганда дагы көңүл буруш керек. Өзү үйүңүздө өзүңүздү тажаткан балаңызды ээрчитип барсаңыз, ал жактагылар да тажатат да. Ошол үчүн бала эгер тартиптүү болгон болсо, андан кийин ошол конок тосуучу сиздин балаңызды жетелеп алып барганыңыз үчүн кыжалат болбосо, анан алып барыш керек. Болбосо алып барбай эле койгон жакшы. Андан кийинкиси конок тосуучуга ыраазычылыгын билдириш керек. Ачыктап айтканда, Алла ыраазы болсун деп айтып коюш керек да. Бул дагы сүннөт, бул дагы шариаттын талабы. Себеби элдерге ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт. Алла ыраазы болсун, аябай жакшы болду. Конок тосуучу айтышы мүмкүн, эми биздики жөнөкөйрөөк болуп калды. Жок, аябай жакшы болду деп мактап, пайгамбар алейхиссаламга эң жөнөкөй тамак нан менен уксус алып келгенде айтып атат. Эң жакшы бул татымал да уксус деп сүйүнүп кабыл алып атат да. Ошол үчүн сизди чакырган конокто ифтарлар башка ифтарларга салыштырылбаш керек да. Ар ким өз деңгээлине жараша. Бирөө сизге плов жасашы мүмкүн, бирөө 5 бармак кылышы мүмкүн, бирөө жөнөкөй эле мастаба кылышы мүмкүн да. Бардыгын жакшы маанай менен
Masele tamakta emес, masele köngülde, sizdin köngülüңүздü alayın dep үйүнө чакырыптыр. Сүйүнгөн бойдон ошол жерге отуруп, ыраазычылыкты билдирип, жакшына болуп кайра кайтып кетип калыш керек. Аллах таалам бардыгыбызга амал кылууну насип кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.